Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбоздору. Сиздер үчүн кайрадан белгилүү калемгер Тынычбек Мамбеталиевдин чыгармаларын тааныштырууну улантабыз. Чөгөлөп тизе бөгүп моюн сунган, тагдырың буйлаган буура эмес. Жараткан сенсиз деле жашаймын деп акарат келтирүү да туура эмес, деп башталат автордун Тагдыр аттуу чыгармасы. Сыртта ит өлгөн суук, кыш шилдеси күчүнө кирип, түү деген түкүрүк жерге түшпөйт. Жол боюндагы бубак баскан мырза теректердин бутагына конуп отурушкан каргалар чанда гана карк-карк этип үн алышканы болбосо, сууктун каарына ого бетер тунжураган теребел, тирүүлүктүн жышаанынан биротеле кол үзгөн шекилдүү. Бул тоо койнундагы чакан айылда жылуу коломтолорду байырлаган үй бүлөлөрдүн морлорунан обого созолоно көтөрүлгөн билектей кара кочкол күрөң түтүнү гана тирүүлүктүн өкүм сүрөөсүнөн жышаан бербесе, анчейин аңдай бербеген бирөө жарымга жашоо дээрлик токтоп калгандай. Жада калса, жомоктогу кыш чилдеде доолдой чепкен тиктирип киемдеген иттер да нымдуу тумшуктарын койругуна катып, түпкүдөй болуп ийрейген калыбында көздөн учкан көк торко жазды эңсеп муңайым кусаланат. Айтмакчы, ушул ит өлгөн суукта тетиги чоң жолго койругулаш берек айылга алып келүүчү чыйыр түшкөн жалгыз аяк төтө жол менен иңир талаш улам тынып, өр таяна жалгыз караан келатты. Ал караан кемпир эле. Пайгамбар жашынан өтүп калган бул кемпирдин оң жак өңүрү жыртылган чапанын, башындагы майланышкан эски жоолугун, колундагы ийри таягын көргөн адам шорун каткан бечара. Бул да бир багар көрөрү жок кайырчы го деп болголамок. Ооба, ал чынында кайырчы. Негедир жыл сайын каректен учкан ушул айылды сагынып, тирүүлүктүн жарым үзүм ырыскысы сыңары тагдырына буйрган тырмактай энчисинен пайдалана бир көрүп алууга куштар болуп аябай эңсеп келет. Бир жылда бир тийип кетпесе, ал өзүнө өзү эгерим ыраазы эмес. Тетиги улам коюланып бараткан караңгылыктын койнунда үрүл-бүрүл көрүнгөн чет көчөнүн аягындагы чатыры тунукеленген тамда өзүнүн боор этинен жаралган уулу, келини жана неберелери бар. Береги тоо койнундагы куду бооруна сүрөт салынган сыр чөйчөктүн ичинен орун алган сыган айыл бир көргөн адамдын көз жоосун алып, ажайып сулуулугу менен кимди гана болбосун өзүнө тартпай койбойт. Жараткан бул айылга сулуулукту канчалык аябай бергени менен бирден бир мүчүлүшү борбордон болобу, райондон болобу дегеле унаа аттуулар ушул тоо алкагына катары менен жайгашкан 3 айылга чанда гана каттайт. Базар экономикасынын татаал шартында бара-бара жашоо турмуш жакшы жагына өзгөрсө, унаа аттуулар тынбай эле каттап калар. Кайырчы, ичи толу кыжыгуучу аренда автобустан түшүп жатканда сары чейкил, бекене бойлуу айдоочу жигит. Ол да жарыктык кечкирип баратса, ушул кычырган кыш чилдеде сага бияка суутуп коюп турбу? Эми жалгыз сен үчүн ичи толу жүргүнчүлөрдү бөөдө убара кылып автобусту токтотуп турбайынбы? Кашай кырдыкы. Жок дегенде бирөөлөрдүн балдарын багып, кыш өткүчө туруктуу, жылуу, жумшак башпааник кылсаң боло дегенде ойго куй десе, заманың бул болсо үй жайы жок каңгыган иттей болгон бушордууну ашка жүк, башка жүк кылып ким эле батыра коер дейсиң? Кайбир үй бүлөлөрдүн дастурконунда үзүм наны жоготурушса, деп айдоочунун сөзүн жыраталашты автобустун арт жагынан орун алган ол бурлуу, толугунан келген ак жуумал, чачын ак аралаган кемпир. Болуптур эми, түш автобустан. Мени сынагансып, жол кире төлөөчүдөй тиктеп калбай. Деги ушулардык өттү. Бирөө тилемчи, бирөө афганец, бирөө инвалид, дагы бирөөнүн бекер жүрөгү кызыл белети бар. Айтор эч кимдин жол кире төлөгүсү жок. Минтип күйүүчү майдын наркы асманга учуп турган маалда. Деги ушул автобустун арендасынан да кечтим. Же бир пайдасы болсо экен, деп тормоздун педалын кескин басты.
Кайырчы эптеп жатып сыртка чыгаар замат алиги ороңдогон орой айдоочу автобустун каалгасын аңдабай турган кайырчыны тумшукталаштыра бир коюп алып каалгасын жапты да жөнөп кетти. Сейил түшкөн жеринде көп көтөрдү. Башка түшсө байтал жорго дейт. Тагдыр чиркин ушул экен. Эмне кылайын? Анын кулагы мындай кемсин түүлөргө жедеп бышып бүткөн. Бирок тоо тараптагы айылды көргөндө сагынычтанбы же сүйүнүчтөнбү негедир жүрөгү түрс-түрс согуп, сол жак эмчек асты кадимкидей булкуп алды. Ошондо карегине жаш тегеренип, көкүрөгү буулугуп, куду ботосунан айрылган ингендей буркурап боздоп, ири таягына сүйөнгөн калыбында өкүрөп ийди. Эким чегим ийилип, эмизбедим ботойду. Эне болуп жаныма ээрчитпедим ботойду. Ал буулуккан көкүрөгүн баса албай, ири таягына салмагын сала, бир топ жерге солуктап келди. Чыйыр түшкөн жалгыз аяк жолдун боюндагы чоң кара ташка көчүк басып, тээ чокусунан түбөлүк ак кар, көк муз кетпеген улуу тоолорго, андан ылдыйраак коктусу менен колотуна сан жетпеген белестүү төрлөргө, береги айылдын жогору жагындагы түнт карагайлуу токойго көз жүгүртүп келип, кайра эле баягы 9 ай көтөрүп, омурткасы сыздап, аргасыз таштап кетип таппай калган уулу Кудайбергендин айылына көзү такалат. Ичи туз койгандай ачышып, көкүрөгү шыланат. Аттең чиркин тагдыр. Баары адам баласы ойлогондой болсо гана, азыр анын көз алдында солкулдаган кыз корактын бир үзүм элеси тартылды. Ооба, анда Сейил бир үй бүлөнүн маңдайына бүткөн жалгыз эрке кыз эле. Ошол жылдары чүйөрөнүнө кайдан жайдан экени белгисиз, жалгыз атка чегилген чакан ырдыбандуу арабаларга чатыр тигип, артынан калбай жөө жалаң самсыган бир топ сыгаандар пайда болду. Кыязы бир жактан жер ооп келишсе керек. 12деби же 13дө экен, эсинде жок. Көчөдө сыгаандардын арабаларына таң калып, оозун ачып карап турган эле. Чатырына кызыл-тазыл жоолук байлаган араба Сейилди жандай бергенде, чачы тармал, каштары көөдөй кара, кирпиктери узун, каректеринен учкун жанып, ийкемдүү жаш денеси талчыбыктай солкулдаган сулуу сыган аял арабадан жеңил гана секирип түштү. Ал Сейилдин жанына келип, "Кызым, нан берчи" деди, кыргызча таптак сүйлөп. Сейил үйгө жүгүрүп кирип, колго бышырылган бүкүлү токошту тегинин колуна карматты. "Мени кыргыз багып чоңойткон, кыргызымдан айланайын. Каным сыгандыкы болгондон кийин акыры адам деген өз канына боор тартпай койбойт экен. Кийинчерээк туугандарымды таап кеткем. Негедир бүгүн кыргыз токочун жесем дегенде ак эткенден так этип келаттым эле", деп не кыларын билбей сүйүнгөн сыган аял Сейилдин ичке манжалуу жумуру билегин өзүнө тартып алакан ашты. "Кызым, калп айтпасам Кудай алдында күнөөгө батканым. Жок дегенде өз абийиримдин алдында ак болгонум оң. Сыгаан болсом да өзүмдү таза тутам. Жараткан алдында куру бекер күнөөгө батпай, ачык айтып ак сүйлөп берейин. Кудайым эрте алабы же кеч алабы, тирүүмдө бирөөнү алдап күнөөгө батып, о дүйнөнүн босогосун ыплас турпатым менен аттагым келбейт. Акыры баарыбыздын барар жерибиз ошол жак. Ооба, тагдырыңды кол менен жасап ала албагандан кийин, ар ким өзүнүн алдында кандай келечек күтүп турганын билип коюптур дейсиң да кызым. Ошондон улам Кудайым маңдайыңа жазып койгонду көрөсүң", деген накыл кеп калса керек. Бирок ага карабай көз ачыктар колуңдун алакан сызыктарынан болочок тагдырыңды окуп бере алат. Сенин тагдырың өтө эле оор болот. Жараткан маңдайыңа жалгыз уул жазат экен. Аны да Кудайым ыраа көрбөй башка бирөө тарбиялап чоңойтот. Шорун каткыр, жалгыздыктын азабын тартып жүрүп, акыры ушул уулуңдун улагасына көз жумасың. Жада калса уулуң ошондо сенин энис экениңди да биле албай калат тура. Мына сага бир кем чалган дүйнө. Кечир мени кызым. Мен болгону сенин алаканыңдын сызыктарын гана окудум", деп алиги сыгаан аял алыстап кеткен арабанын аркасынан жүгүрдү. Кудайга тобо, алиге Сейилдин көз алдында ошол сыгаан аялдын элеси күнү бүгүнкүдөй тартылып турат. Кап десең, же ошондо алаканын аштырбай эле койсочу.
Сейил көчүк какшаткан таштын муздак илебинен улам ордунан туруп сапарын улады. Бул чоң жолдон тигил тоо койнундагы айылга чейин 1,5 чакырымдай. Ал араба же жөө жалаң бирөөлөр өтүп калабы деген үмүттө артын бурулуп карады. Эч ким көрүнбөйт. Тоо койнундагы чыкыроон суукка кайыккан кемпир жалгыз аяк чыйыр түшкөн жолго чыгып, өр талаша айылды беттеди. Кирпиктерин кыроо басып, көзүнө эчтеке көрүнбөйт. Жолдон чыгып кетемби деп бүшүркөгөн Сейил улам жоолук учун деми менен жылытып, жүзүндөгү кыроону сүртүмүш болот да, тапталган чыйыр жолду боолголоп, өтө аяр кадам шилтейт. Анын эркине көрүнбөс жугун катып, чылбырдан бекем кармап жетелеген Күлүкөй бир эле жылда удаама удаа көз жумган ата энесин эске салды. Элдүү бөөрү ачкадан өлбөйт деген кыргызда. Элден айланайын, кадимкидей боз үй тигилип, мал союлуп, каада салт менен биринчи атасынын, анан 6 ай өтпөй энесинин сөөгүн жашырышты. Мына мусулман элдеринин илгертен мүлдө ааламга маалым боорукерлиги, жөнөкөйлүгү жана айкөлдүгү. Дели көмүлбөй калган адам жок дечи. Бирок жарым үзүм токочун тең бөлүшкөн биздин элибиздин марттыгына чек жокко чиркин. Болбосо 14 жашар тууган туушкандары жок кыздын колунан эмне келмек? Алла таалам анын маңдайына же тууган, же туушкан жазбаган соң. Ар кимдин тагдыры сыдыргыга салгандай текши боло бербейт тура. Ошол себептен улам жараткандын башка салганын айла жок көтөрүп, анын ысыгына күйүп, суугуна тоңуп жашайт тура адам баласы. 5 кол тең эмес дегендей, ар улуттан мейли тууганың болобу, мейли жакының болобу, бирин экин ою жаман, митайым адамдар чыкпай койбойт экен. Мындайда аңдып тургансып, кайдан жайдан экени белгисиз, эзели көзүн көрбөгөн тууганың өзү эле айттырбай, суратпай, чакыртпай четтен табылат тура. Үй, бирин экин бодо мал бар экенин байкаган, тарп издеген таз жорудай жытчыл Сейилдин атасына мурда катышы таптакыр эле жок. Араларынан 3-4 ата өтүшкөн, жашы элүүдөн өтүбүрөөк толтук бет кара сакал турап аттуу кыйыр тууганы табылды. Өлүктү жайына тапшырып келгенче тикесинен тик турмуш болуп, өзүнөн ныпым акча чыкпаса да сыр билгизбей, бардар немече бакылдап, көпчүлүктү тейлемиш болуп жүрдү. Сөөктү жашырып келгенден кийин жалгыз карындашым Сейил экөөбүздү кимге калтырдың, жеңеке бай, деп бөйрөгүн таянып, буркурап боздоп, боз үйдүн капшытында айылдык эки жигитке каруусунан жөлөтүп, көпкө эсине келе албай турду. Капырай, кантсе да кандаш боордош эмеспи? Эмне кылсын дешти, шыпшынып нарыда турушкан аялдар. Тууган деген бир жамандыкта, бир жакшылыкта билинет. Каны бир да эрте жаздагы илеби жылуу шамалдай. Тууган үчүн боор тартып жатпайбы деген күбүр-шыбыр сөздөр угулду көпчүлүктүн арасынан. Анан эмне кылсын? Болду эми турап, эсиңди жей. Өлгөндө ый менен тирилте албайсың. Ый менен тирилтип алсак гана, өлгөндүн өзүнүн эле шору. Андан көрө жетилигин ойлон, сенден башка Сейил карындашымдын кимиси бар? Эмитеден камына башта деди, жанында турган айыл аксакалы тигинин далысынан таптап. Ал ушуну гана күтүп тургансып, ого бетер эреркеп, эми жалгыз карындашымды канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай, өзүм тарбиялап чоңойтом. Айланайын жеңеке, эрте кеттиң, кантейин, деп жа бербей, өкүрүп өксүп, эл алдында көкүрөк бугун бошоткон болду. Ошондон 2-3 күн өтпөй, Сейилдин ата-энесинен калган акыркы мал салын, там ташын сатты да, жеңемдин жетилигин айылымдан өткөрөм деп, турап Сейилди ээрчитип айылына кете берди. Айылдагылар анын ким экенин, былгыган көмүс коюнда эмне бар экенин билип коюптурбу? Тирүү койгон Кудай коргойбойт деген накыл кептин калети жок белем. Дагы бактысы бар экен шордуунун. Тигинтип агасы табылып Сейил байкуштун. Мындан аркы жашоосуна ажеп болуп отурбайбы деген гана. Жышааны жакшы кеп калды алар кеткенден кийин айылда. Барган сайын иңиргирип баратты. Ташбака жүрүшкө арбалган жолдун чети оюл элек.
Түгөттүкү. Алиги айдоочу жигит айткандай, кечкурун эмне чыктым экен жолго? Бу сөөктөн өткөн суукка кайыгып, бөөдө ара жолдо өлүп калбагай элем. Кой, ыкчамдайын деп, таягына салмагын сала, кенен кадам таштамыш болду Сейил. Чиркин, ойдун күлүктүгү. Заматта Токмок шаарынын түштүгүнөн орун алган Тултукбек Турап агасынын балык жуун, сокмо дубалдан салынган үйүн көз алдына алып келди. Ооба, ошондо ага сөрөйүнүкүнө келгенине 1 жылга аяк басып калган. Көрсө Турап жеткен калпычы, коколой баш, бой жашаган неmeкен? Сейил келгени анан киркогу жуулуп оңолуп калды. Баягы айылдагы орой көз чара эл алдында берген убадаларынын бирөөнү да аткарган жок. Сейилдин апасынын арба курсун каапырды. Жыл айланып ашын өткөрүү маалы келсе да, кабагым кашым деп козголгон жок. Атүгүл баягы айылымдан өткөрөм деп айткан 7-лигин 40-ында унутка салып тим болду. Эс тартып калган кыз айтайын дейт, оозу барбайт. Кокус жинне тийип алсам, үйүнөн кууп жиберсе, каяка барып башымды катырам деген түпөйүл ойго батат. Сейилдин баамында Турап агасы там таштын, малдын акчасын жалаң кумарга салып бүтүрдү. Бул үй кумарчылардын чордону. Тултукбек Турап жаман оюнда бүгүн уттурган акчалардын баардыгын кайтарып алчудай болуп турат. Себеби түндө түшүндө өкчөгөн сакасы алчысынан түшүп, деле төбөсү көккө тийгендей сүйүнүп жаткан. Бирок аналайын, мыналайын деп, жаңы эле сакасына колсуна арда, кайдан жайдан экени белгисиз бир кара мышык тиштей качканы. Кара баскырдыкы, каяктагы кара мышык эле. Түшүмдөгү сакамдын алчы турганы кабыл болсун деп, жүзүнө бата тартты. Түшүм түлкүнүн богу деп, кара мышыгына кайыл болду. Алган эмес, ошол кара мышыктын карасан атайлыгы төккөн суу менен кошо жерге сиңип кетсин деп суу төгүп, 3 жолу төккөн сууга түкүрүп, ырым жасамыш болду. Бүгүн да үйдү тазалатып, бөтөнчө даярдык болуп жатканынан улам, кыраакы кыз көкүрөгү менен кумарчылар чогулаарын алдын ала айттырбай тойду. Кечтен тартып көз ачырбай жааган жаандын басылар түрү жок. Эрте жаздагы ала шалбырттан ого бетер жүдөгөн Сейил түш ой үйдү ретке келтирип, капшаптын түбүндө калган ундан көптөн бери көздүн карагендей сактап жүргөн биртике эттен жарым казандай челпек даярдап койду. Киргил тасмандагы уюган коргошундай оор түнөргөн сур булуттар, кыз жашын токтотпой шорголотуп күнү түнү жааган жаан. Сейилдин бүгүн кечтеги тагдырынын кескин бурулушун, шоруң арылбаган шоркелдейдин шору шакардай кайнаарын коштоп ыйлап жатканын ал таңазар алган жок. Тек гана мурдагы күнкү Токмок шаарынын түндүгүнөн орун алган, ошол жердин калкы абарайын өзгөрүшүнө төлгө кылып жүрүүчү киндикташ туусунун чокусун каптаган түдөргөн кара булуттар алып келгендей туйду нөшөрлөгөн жаанды Сейил. Күтүүсүздөн колуна кармаган ийри таяктын учу жол боюндагы ташка тийгенде гана дээрлик эркин ээлеп алган ой толкунунан кутулуп, дагы 1 чакырымдан да көбүрөөк алыстыктан көрүнбөгөн айыл тарапка көз чаптырды. Сейил улам коюланып бараткан караңгылыктан айылдагы айрым үйлөрдүн терезелериндеги жарыктар күйө баштаганын баамдады. Таманынан өткөн суук тизесине чейин какшатып, буттары сенейип, эркине баш ийбечүдөй туюлат. Кой, ылдамдабасам болбойт деди өзүнө өзү. Ансыз да демигип турган көкүрөгүнө кайыл боло, жүзүндөгү кыроону жоолугучу менен сүртүп, жүрүшүн ылдамдатты. Адам баласы тирүүсүндө ар дайым ой менен үмүттүн туткунунда жашайт тура. Бир аз кадам шилтеген соң ал кайра эле баягы ой туткунуна арга жок чырмалды. Баса ошо түнөргөн жамгырлуу кечте эки уйгур улутундагы белдерин жоолук кур менен курчанган ала чапан, кара тукаба топулуу, бирөө кара сакал, экинчиси эгин көгөртө устара менен кырдырган Сейилге тааныш орто жашап калган кумарчылар дагы бир шыргыйдай узун бойлуу, чапжаак, жапкак көз тушун муштуму менен лакылдата ургулаган, кызуу кандуу, жашы 50 болбосо 55-тердин ортосундагы
Кулаалы аттуу кумарчы анан агасы Турап карындашы даярдаган челпектен шашпай тое жеп, ысык чайдан кана ичип алышып, кумар оюнун башташты. Кумар башталганда эле маңдайы жарла сүйүнгөн Тураптын күнү тууп ута баштады. Кудайым берет деген ушу, деди ал ичинен кымыңдап. Алла Таалам түшүмдү кабыл кылган экен буюрса. Мына өкчөгөн сакалдын алчысынан турушу утуш эмей эмне? Ялла деп алды Обдула. Тез эле эки уйгур жоолук бел оромуна оролгон, кездеме жоолукка курчана келишкен кызыл акчалар ортого додо болуп үйүлүп, чотала деп анча-мынча акчаны Сейилге ыргытып жатышты. Түн ортосу болуп калган маалда акчаларынын баарын уттурушкан алиги эки уйгур үнсүзсүз куру жалак кубарып кумсарып отуруп калышты. Эми болгон акчанын баардыгы эки колго өтүп, кумардын кызуусуна киришкен Турап менен Кулаалы ар бир картаны жаздым кетирбей иштен санап тирмейишет. Түн ортосунан бир топ ооп калган маалда акча бир колго өтүп, Турап уттура баштады. Ал кече көргөн түшүндөгү карамышыктын сакасын тиштей качканын эстеп, алдырган немече абдаарый түштү. Таңкы короздун чакырыгы менен куру жалак уттуруп калган Турап айласы кетип, эмне дээр экен деген кыязда үнсүзсүз тиктейт тигине. Эми эмнеңди саясың дегендей суроолу карады Кулаалы Турапты. Бул саам деле үзүлбөгөн үмүт менен уттурган акчаларымды кайрып алар бекемин деген түңүлбөс ойдун жетегине жетеленип, өзүнүн башкалыкалаган балыкчун тамын сайды кумарга, жыла салгырдыкка. Куруган Турап Кудайдын кусуруна калганбы? Айтор көп өтпөй баш паана кылган тамынан да кол жууп калды. Кулаалы куруна тагынган кайышкындан жалаңдаган ийри саптуу бычагын сууруп алып, жанына ыңгайлуураак койду да, өтө сагын кейип, ортого үйүлгөн акчаларды күрөктөй алакандары менен өзүнө шиледи. Койнунан эски таардан кооздолуп жасалган чакан капчыкты алып, ичине акчаларды ирээттеп салды да тиз алдына баса отурду. Турап, дагы эмнең бар? Деди колуна ийри сап, мизи да ийри, бычагынын албастай мизин бармагы менен аярлай курчтугун байкап. Ай болбостур эми. Тирүү койгон Кудай кур койгон эместир. Эми жок эле дегенде уттурган тамын кайтарып алууга жан далбас уруп, далалаттанган Турап төрдөгү жыйылган жуурканга жүрөнүп, бейгапар куш уйкуда жаткан карындашы Сейил тарапка ээк жаксады. Муну илгиртпей түшүнгөн Кулаалы кым деди ичинен. Ал 14төн жаңы гана 15ке кадам койгон наристе кыял татынакай кыздын койнунда жатканын элестетти дароо эле көз алдына. Болуп тур, мен макулмун. Кумар деген кумар. Турап кийин ичиң оорубасын, деди Кулаалы. Карышкан жаак тарамыштарын чыңалта, жапкак көзүн бат-бат ирмеп, чыгыш тарапа карып, билинбей таң шууласы супа салып келатты. Жүккө жөлөнүп уктап жаткан Сейил бейгапар таттуу уйкунун кучагында көшүлүп уктап жатты. Ал ушул таптан баштап чоочун бирөөгө таандык экенин, кара мүртөс мерестигине наалап келтирип, ботодой боздоорун билди бекен. Ай, кайдан билсин, шорун каткан шоркелдей. Алда байкушум-ай, тагдырың тайкы, азаптан такыр башың арылбаган бир накта бактысыз экенсиң да. Түнкү чыкыроон суук күчүнө кирип, бетти колду каарып, кайыштырып барат. Айылга дагы 1 чакырымдай аралык бар. Жетсем, бир Кудайымдын колдоосу менен эле жетип калбасам, баары бир айылга жете албай калдым көрүнөт, деди оюнда Сейил. Кокус бирөө жарым чыгып калса, Кудайым колдоп, уулумдукуна жетип калармын. Ал үзүлбөгөн үмүттүн жетегине жетеленип, колундагы таягына салмагын сала, өр таяна басып баратып, эрксизден баягы эле учу кайры жок, чалкыган ой деңизине кайрадан чөмүлдү. Ой кыз, атаңдын төрүндө жаткансыбай, тур кеттик, деген Кулаалынын орой үнүнөн чоочуп ойгонгон Сейил адегенде эч нерсеге түшүнгөн жок. Анан мен уктап жатканымда бул кумарчы жылаңкыштар Турап байкемди өлтүрүп коюшкан го, деген ойго кетип, жанын караса, агасы өлбөй житпей эле кубарып кумсарып обочодо турат. Каралдым байке, моунуң эмне деп жатат, а? Мен эч жака барбайм. Жөлөнөр тоом, таянар бутагым
жалгыз гана сенсиң боорум байке. Эгер чын эле байкем болсоң, мени эч кимге тыштай көрбө. Колумдан али эчтеке келбесе, менин келечегим, тагдырым, көрөр күнүм не болот? Деп зээндиге эйткен ачуу үн менен чучка жеткизе чыңырып, Тураптын бутуна жыгылды Сейил. Мындан чындап эле кутула албасын сезген Турап: "Тур Сейил, эсиңди жый. Мен сени кулаалыга уттуруп жибердим. Жазмыш ушул экен. Балким бирде болбосо, бирде өчкөн жылдызың кайра жанаар. Кантип эле тагдырың түбөлүк ушундай болуп калсын" дегенде, дендери боло түшкөн Сейил эми гана иштин чоо жайына түшүнүп, бир Кудайга, бир өзүнө бел байлап, эмне болсо ошо болсун дедиби? О, байкеликтен айланган жүзү кара. Сени атам менен апамдын арба курсун. Тфү деп Тураптын толтуйган бетине жаба түкүрдү. Ал ушуну гана күтүп тургансып, көңүлү калып, биротоло жүзүмдү карагыс болсун деген ойдо шак эткизе күрөктөй болгон жаза алаканы менен жаак талаштыра берип калды. Кулаалы оттой ысып чыккан жаагын алаканы менен баскан Сейилди билектен алып: "Бол деп атам, кетебиз" деди шаштырып. "Эй Турап, жакшылап угуп алгын. Бир жумага жеткизбей үйдү бошотуп кой. Мага да акча керек. 4-5 күн аралыгында кардар таап келип, үйдү пул кылып кетпесем болбойт. Аңгыча баш калкалар жер издеп таап аларсың. Менин сага кылган жакшылыгым ушу. Ким эле мага окшоп сага күйүп-бышып, аласасын күтүп бермегеле" деп сөмөйүн кезеди Турапка Кулаалы. "Түшүнсөң, тамдын пулуна үйгө барып той өткөрүп, жаш колуктумдун жүзүн телетең түштүрама көргөзөйүн деп жатам. Мако." Ошондон кийин Сейил тултук бет Турап агасын көргөн жок. Бул экөөнүн ортосуна жик салган жарык дүйнөдөгү биринчи жана эң акыркы араздашуулар эле. Эрте жаздагы ылай аралаш чөөттөрдү кечип, жөө жалаң эки уйгур Сейил жана Кулаалы Токмок шаарына келишти. Каруудан жөлөп даяр тууганы жок Сейил жолду карата буркурап боздоп, көкүрөгү көп, көздөрү шишиген чыйлады. Кулаалы, бул кыздын убалына калбай, агасына калтырып койсоң болмок" деди сакалы коюу, каштары кара уйгур жолду карата өпкөпкөсүнө батпай буулугуп келаткан кызга боор оруп. "Калтырамбы, калтырбаймбы, ал менин ишим. Айганчык болду, улугуң шуба, жетишет. Ушул жерге койдой гана мууздап салып кете берем. Көзүңдү чел каптап калгыр. Жолго чыкканы ыйлап келатасың, ыйлап келатканың деги өз башыңа эле көрүнсөчү" деп теке бер унчукту Кулаалы. Ошондо Сейил ата-энеси тирүү кезинде коңшу жашоочу Бөө апанын оюнчунга чаргытып, тамаша иретинде айткан бир сөзүн эстеди. "Капырай, деги ушул кызыңды обу жок чалчактатасың жумаш. Атанын мээри түшкөн кызга Кудайдын каары түшөт" дейт. "Эркеликтин дагы чеги болот, кызым андай болбой жүр, макулбу? Сен акылдуу кыз эмессиңби?" дегенде бирөөнүн үй бүлөсүн коюп, өзүнүкүн оңдоп алсаңчы. Жаңкы кенжеси Эгишхандан бектен кайра тартпаган кара мүртөс нак эркенин эркеси ошо деген Сейилдин апасы кызына кой дештин ордуна алиги Бөө апа чыгып кеткенден кийин: "Жок эле дегенде жараткан эгем экөөнү бирдей албай, же атасын, же апасын тирүү калтырсачы кашына. Аталуу жетим, арсыз жетим, энелүү жетим, эрке жетим дегендей, же арсыз, же эрке болуп жашай бербейт беле? Көрсө кудуреттүү Кудайым анын тагдырына эки рыскынын бирөөнү да буйруган эмес тура." Кулаалы колун курундагы ийри саптуу бычакка суна бергенде: "Кой, кызуу кандуулук алдырба" деп экинчи уйгур чапкенедей асылды анын колуна. Көзүң соолгур. Эми сенин тагдырың менин колумда. Унчукпай койсо, кутуруп баратканын ой. Же мен буга бирдеме деп сүйлөсөм экен? Ырысыңды гана тепкен канчык" деди Кулаалы кубарып кумсарып, канын ичине тарта Сейилге. Ошол күнү түшкө жакын алиги уйгурлар менен коштошуп, Токмок шаарынан арабага түшкөн Сейил менен Кулаалы күн батыш тарапты көздөй бет алышты. Түнкү чыкыроон аяз бетти чымчылап, сөөктү какшатат. Сейил эптеп эле уулунукуна жетип алсам дегенде эки көзү төрт. Караңгыда
колундагы таягын бекем кармап, жолду үңүлө караган абалында кадамын аяр шилтейт. Анын ушул күнкү арабага түшүп калдыра отуруп, түн кирип, эл орунга отуруп калган маалда Арашандагы айылдардын бирине келгени эсине түштү. Түш, үйгө келдик. Эй Айбан, үйгө кирбей кой отур. Жүр бияка. Оболу бизди агам менен жеңем көрсүн. Котту үйгө келген келин элибиздин каада салтын колдонуусу керек деди. Кулаалы ансайын ыкчырла. Ошентип Кулаалынын агасы Тойгун, жеңеси Салы экөө тамдын төр жак бурчуна көшөгө тартып, каада салтка ылайыктап, кайнагасынын алдында Сейилди жүгүнтүп, алдыңды мал, артыңды бала бассын деп, жакшылыкка ыроолуп, кыйнап жатып, араң дегенде отургузушту. Кулаалынын жеңеси Салы эпилдеп, жепилдеп, кыз жыргар жерине ыйлап келет. Таш түшкөн жеринде оор кызым, эми келин болдуң, мейлиң, кыз курагың менен коштошуп, ыйлап ал, деди кайра боору ооруганын ордуна Сейилге. Козгун заарда тер жыттанган, эски жуурканда эс ооп жаткан Сейил Кулаалынын агасы Тойгундун келгенин тойду. Шашып бушуп желбегей чапаны менен чыккан Кулаалыга агасы Тойгун мындай деп эскертти. Жашы жетелек кызга үйлөнүп, соттолуп кетпе. Өкмөттүн нукуру кузун. Буга да мыйзам бар дейт биларман жеңең Салы. Сак болчу деги. Баса келин тараптагы туугандардын кызы убактылуу меникинде жашап атат деп кой. Бирөө жарым сурап калса. Дагы бир кудайымдын өзү сактаган экен. Дардалактап кече үйгө мейман чакырып ийбей, периште болуп ыйманыбыз ачылбай калбадыбы? Тезде менин сөзүмдеки кылбай, тагылган кушугуңду алып сал. Эл билбесин. Оң кулагың, сол кулагың менен да ук. Бир балекетке бөөдө чалдыгып калып жүрбө деп катуу эскертти Тойгун иниси Кулаалыга. Үйгө шашып кирген Кулаалы илинип турган кушугуну дароо сыйрып алды. Атып келаткан таңдын терезеден кирген жарыгы сүттөй ак, ууз жыттуу жаш денени чырайына чыгара көргөзүп, адамдын напсисин буза, ансайын не бир ажайып сулуулукка бөлөйт. Таң атканча зордукка, ызалыкка туттугуп, каршылык көргөзүүдөн чарчаган Сейил абдарып эси оогун абалда жатты. Анан иретсиз сапырылган кундуздай кара улуң чачы көкүрөгүн чала жаап, алигиче жигит колу эркин тиелек кош алмасы тирсиет. Келишкен мүчөсүнүн назиктигине, кебездей актыгына жана жумшактыгына, ошондой эле анын эгерим камбас азгырыгына таң атканчы моокуму камбаган Кулаалы кулачын жайып таштап, эч нерсеге сезбей эси ооп жаткан Сейилдин кучагына үстүндөгү жамынган чапанын ыргытып ийип, кайрадан боюн таштады. Алда чиркин ала тоонун ыплас бут алдында тепсилген чоктой кызыл жоогасыны күйүп гана кетемин да. Деги биз жашаган жабык тоталитардык коомдо адам укугун коргогон мыйзам болду бекен? Бул салгайда. Анын негизги укуктары жана эркиндиктери адам өзү төрөлгөндө эле кошо жаралат. Адамдын кадыр баркы ыйык жана кол тийгиз деген конституциябызда жазылуу. Алар талашсыз чындыктечи. Бирок ошол адам укугу алигидей ыплас адамды кордогон айбандын жорук жосунуна каршы иш жүргүзгөндө колдонулар бекен? Эмеси Сейил байкуш аргасыз Кулаалыга мойнунан жип менен байланган иттей болуп жарым жылча араң чыдады. Ай билбейм, мындан ары такыр эле чыдай албас беле? Ооба, ошол Кулаалы Сейилге чейин 3 аял алып кетириптир. Үчөөнөн бала көрбөгөн. Кулаалынын тукумсуз экенине көздөрү жеткен айылдаштары ошондон улам Коошыйрак деп атап калышса керек. Сиздер чебер калемгер Тынычбек Мамбеталиевдин «Тагдыр» аттуу чыгармасын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.